Мага унаанын келечеги Уэльс айылдарында болушу мүмкүн экенин айтышкан. Бирок бул мен күткөндөн таптакыры башкача болуп чыга келди. Бул Volkswagen Beetle унаасы. Мурдагы унаа ышкыбозу Моги классикалык машиналарды заманбап электр унааларына айландырган. Бизнес менен алектенет. Автоунаанын тарыхын жана келечегин көрө алсаңыз болот. Ал эколог эмес, болгону электр унааларына өтүү жакшыраак болмок дейт. Качан өзүңүзгө ишенгениңизде газды басыңыз. Вау, сонун, андай эмеспи? Электр унааларга Могиден башка дагы көп адамды ишендирүү керек. Анткени 2030-жылы Британиянын өкмөтү бензин жана дизелдик жаңы унааларды сатууга тыюу салат. Британиянын электр унааларга өткөрүү жолунда айрым реалдуу тоскоолдуктар бар. Чындыгында унааны кубаттай турган бир нече гана жерлер бар. Көп учурда ал жайлар унааларга толуп калат. Бул унаа менен өлкөнүн туш тарабына эч тынчсызданбай туруп кете алышым керек, бирок андай кыла албайм. Айрыкча короосунда унаа токтотуучу жайы жок британиялыктардын 35% үчүн коомдук унаа кубаттоочу жайлардын жетишсиздиги чоң көйгөй. Аны курууга эмне тоскоол болууда? Марк Констебл Британиянын жолдоруна көбүрөөк коомдук кубаттагыч орнотууга аракет кылып жаткан бир нече ондогон жеке компаниялардын биринде иштейт. Келерки 10 жылда биз акыркы 10 жылда курулган инфраструктурадан 10 эсе көбүрөөк курушубуз керек. Британиядагы баардык кеңештер мындай иштерди мурда кылбаса да бир катар эрежелер жана жоболор менен иштеши керек. Бул кеңеш үчүн жаңы маселе. 200дөн ашуун жергиликтүү бийлик пландаштыруунун узакка созулушу жана борбордон келген координациянын жетишсиздигин улап, учурдагы көрсөткүчү менен карасак, Британиянын 2030-жылга коюлган максатынан 100 000 кубаттагыч аз курулушу мүмкүн. Өкмөт жергиликтүү бийликтерге кубаттагычтарды орнотуу боюнча өз пландарын иштеп чыгуу керектигин, бирок алар көбүрөөк орнотулуп жатканын да билдиришти. Өкмөттүн эмиссияны нөлгө түшүрүү пландарына унаалардан башка дагы нерселер олуттуу кедергисин тийгизет. Бул Лондондун Дагенхэм аймагындагы Ford унаа заводу. Салттуу автомобиль өнөр жайы Британиянын экономикасына жылына 14 миллиард фунт стерлинг киреш алып келет. Эгер ал электр унаа революциясына ыңгайлашпаса, жакынкы жылдары ишин токтотушу мүмкүн.